Мына мисалы үчүн Алла Таала биринчи жерди жаратып, ага жер жемишти жаратып, ага айванатты жаратып туруп, ошого баш көз кылып туруп бир эркекти жараткан экен. Эркекти жаратса, баягы эркек айванаттарды карайт, баары жокту караса эле бүт эле айвандар экиден, үчтөн, козусунун улагын жетелеп алган, чымчыгы деле экиден учуп аткан. Таң калып турду, эмне себептен мен жалгыз болуп калгам деп Алла Таалага кайрылган экен. Алла Таалага барып, Алла Таала буян кызык болуп атат го дептир. Эмне болуп атат десе, так айтышка дагы неудобно. Жок, айта бер. Мага да кызык болуп атат. Карасам айванаттар эле экиден кетип атат, үчтөн кетип атышат, чымчыктар экиден учуп атат. Мен дагы бир экөө болсом, үчөө болсом дедим эле десе, сага аял керек болуп калган турбайбы деп Алла Таала аялды жасап кирген экен. Ошондон кийин күн тийип турган учур экен, аялды жасаганда күндүн нурунан алып, анан айдын ойлуулугу менен токтоолугунан кошуп аралаштырып. Аралаштырып, дагы эмнеден кошсом деп туруп, ушундай караса гүл өсүп турган экен, ошо гүлдүн назиктиги менен жытынан кошуптур. Биякта караса суу агып аткан экен, суунун тунуктугунан кошуптур. Кандай жасалып атат аял. Анан асманды карабай койсо, сагызган учуп кетип аткан экен, шакылдагандан кошпойт. Чында аралаштырып бүтүп, аба жүрүп аткан учур экен, абанын жеңилдигинен кошуптур. Анан шамалдын туруксуздугунан кошуптур. Дагы эмнеден кошсом деп асманды караса, булут турган экен, булуттун көз жашынан кошуп аралаштырып. Себеби аял заты сүйүнсө дагы, күйүнсө дагы баары ыйлайт да. Анан чагылган менен күндүн күркүрөгөн коркунучунан аралаштырып туруп, татынакай, чырайлуу бир аялды жасап туруп, эркекке берген экен. Не? Алгын дагы өмүр бою кыйнала бер деген экен. Ошон үчүн бекер айтылып аттыр. Жакшы аял жаман эркекти жакшы кылып, жакшы эркекти хан кылат деп. Жаман аял жакшы эркекти жаман кылып, жаман эркекти вообще жок кылып ийет деген да. Бүт бардыгы аял затынан. Ошон үчүн обончулар бүт аялдарга арнайт. Ал эми эркекти жасаганда Алла Таала экспромтом жасап койгон экен. Карап көрөт дагынан кийин эмне кыла койсом ушу бир эркек жаратайынчы деп туруп эле ылайдан алып туруп эле мурдун картошкадай кылып туруп эле шарт жармаштыра коюп туруп, дагы эмнеден кошсом деп карасам, аракта тото куш турса аны мээсинен кошо коюп, биякта жолборс кетип атса андан кошо коюп, биякта чочко кетип атса мындан кошо коюп, маймылдан ала коюп. Бул белгилүү да. Мисалы үчүн компанияларга барып калганыбызда деле карасак, эркектер ошондойбуз да. Биринчи келгенде ушунчалык сылык, сыпа келебиз. Кандай жакшы деп. Демеле жалган күнү татынакай болуп келебиз да, 300 грамм өткөндөн кийин тоту куш болуп калабыз. Мейли деп тосуйлайбыз да. Тойлор болсун, майрамдар болсун, бала чаканын убайын көрөлү дей баштайбыз да, дагы бир 300 грамм өткөндөн кийин маймылга айланып калабыз. Кандай иштер жакшы. Бүгүн жаман ачылып кетиптир. деп туруп, резко маймылга айланып кетебиз. Анан дагы бир 300 грамм өткөндөн кийин карасаң эле жолборс, арстан болуп калабыз да. Бүт компанияны карап, здоровойларга тийишпейт, бир бошожуп жүрүп отурган адамды көрүп калат да. Тынчырап отурат. Байка мен жөн эле отурам. Крутой что ли? Тийише баштайбыз. Анан дагы бир жарым бөтөлкө өткөндөн кийин карасаң эле чочко. Аркасынан аңдып чыксаң, арыкты коркутуп аткан болот. Десе, чөптөр дагы жатаган туруп коркуп аткан болот. Ошондон көрүп туруп, ушун үчүн ошо Алла Тааланын айткан туура турбайбы деп калдым. Мына ырчылардын бүт бардыгы эч качан эркекке арнап жазган ыр жок. Мисалы үчүн аялдарга өлөм, күйөм, сүйөм, шатыдан жыгылам, асынам, уксуз ичем, айнурам, гүлмирам, чолпонум, коркогум, торпогум, ишөдөн чыгат. Мына ырчылардын ичинен сөзүн дагы, оонун дагы жазган өзүмдүн иним Бек Борбиев. Бирок өзүнө ылайыксыз ыр жазган эмес да. Бир күнү Бек сахнага мындай чыгат эмеспи? Азыр мен силерге Байча Жекей деген ырымы аткарып берем. Амин чабалекей, амин чабалекей. Ушу Бек Чабалекей окшош. Эгер Бекти биз Чабалекейге айланта турган болсок, каргадай Чабалекей болмок да, чоң.
Qarqalari bajne oluşatqan manday. Kış desek. Bu emne kış dep atat ya meyli dep turib. Taң qalasың da. Ananдағы біреуір жазыптыр. Мынтет. Егерде су болып жаралсам, үйімдің төбейінен ақмақмын, ақмақ. Bir kız için үйдің төбейінен ағып тұр, аңтар беш керек. Өзімнің досым Алтымыш Қадыров bir günü radyodan ırda atat. Sözüne mınday mani versem müntet. Mersi ırda atat da. Canımdan üstüm cılmayıp, can kırayım ben bakıl çayıp dedi. Canımda cılmayıp ötüp barasına can kırayım. Yoylanan cılmayıp ötüp baratkan dele. Dep jüre uçup barsa. Nazik karayım dep жазбай ötüp. Irçılardın içinden dağı men özümdün ağam Canışbek Koçkorov деген ağamdın ırını kuvalıp действительно kırışam ketdi. Özü 45'te. Jengesine arnavır жазыптыр. Мамтак. Шараққана суыны бойласақ, су чашып жеңе ойнасақ, жар-жарды бойлап, жашымақ ойнап, ойынға да кечке тойбасақ деп жазыптыр. 45'te. Hem jengesine arnап жазды. Жеңесі дағы bir 50 nuru koydu da durabı. Hem elestetip görgülü. Su çatışıp yaşınmak oynap yürüşet adam. Ay şimdi çakma. Soğurmadım, tapmayamadım böyle. Derdil görmüyor. Baldarı görüşüm ne deydi ya. Hem baldara oçun edem, kırsaz get kılga buları kaçırım. Ne verelerim ne deyip de korkamayalım. Çok korkmadılardı. Irçılardın içinen sözünü mani veri uğatırgan bolsam, Asangalı yake mırdasını açıdım. Timele okumuş. Бар жоғын турама-тура баяндаған. Бірақ Асанғалы әкем ұрдап атқанда, аккордеон менен темалы ұрдайды. Шул жері бар. Мысал үшін мындай емес пе? Қошчан әркен, қоштекенге тарын бар. Сондай аккордеон менен темалы ұрдайды. Bir günü bir estradını ırçızda otkan eken, kim ırda otat desem Asанғалы Керімбай mıntet. Ay! Bilgeyetin қағалап deydi. Bir günü Asанғалы ekege ayttım, Asike, Amerika'da bir vraç var emiş. Yırlat geldi. 2 oğuz sal var emiş. İbadeti kalbayt dedim Asanғалы. Ağırçılardın içinden özümdür lakem, rahmat. Şununda asken kolçava turgan adam var. Irçıların içinden at maskeri ırdagan özümdün akem Tokon Eşbaev. Bir günü tükenden ırda otakın ettir. Camgara takta Eşbaev Pişker atta Kılçalı bağda Camgaralardan göz açılmay. Jamgırsız bile göz açılmaydı. Просто jamgırga şıkta koyuyordu. Nesi olsa da uşul ake karandaşlarıma Kuday ömür versin. Çok rahmat. Ey efendim, şular deyip durup töve çaçım düştü vatanın buraya. Çağ tınmaydı ki. Ana! Oğla uvatan men! Emine? Gaz? Atandın başına. Kaydan gaz tutamaz sana ya! Ya! Ne sana gaz borcayım var? İyi var. O satıp alacak mısın? Mendini satıp alacak adam. Kendine gazın начальник olsun. Emine yüğüne koltuğu alacak. Ya! Kendine gel atma. Satıp alacak. Kıyın menen satıp alacak. Ova ben ayıttım. Kay.